Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. 21 июль 2020 жылга карата COVID-19 илдети боюнча статистикалык маалымат 21 маалымат бүгүнкү күндө мындай болуп калыптанды. Аны менен мен сиздерди тааныштырып кетейин. Лабораториялык жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин жаңы учурлардын саны 1108 учурду түздү. Анын ичинен Бишкек шаарында 323 учур, Чүй областында 122 учур, Ысык Көл областында 154 учур, Ош областында 217 учур, Баткен областында 61 учур, Жалал Абад областында 107 учур, Талас областында 70 жана Нарын областында 54 учур катталды. Бардык 1108 катталган учурлардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 336-ны түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин учуру 772 учурду түздү. Медицина кызматкерлеринин арасынан бир сутка ичинде лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны жаңы 47 учурду түздү. Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен дарыланып жаткан пациенттердин саны 12563-тү түздү. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардан дарыланып жаткан пациенттердин саны 6238, ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган пациенттердин саны 6325-ти түздү. Бишкек шаарында 2840 пациент, Чүй областында 474 пациент, Ысык Көл областында 575, Ош областында 1052, Баткен областында 162, Жалал Абад областында 585, ал эми Талас областында 355 жана Нарын областарында 252 бейтап дарыланып жатат. Бардык жүргүзүлгөн дарылоо укмаларына карабастан тилекке каршы стационарларда бир сутка ичинде 42 бейтаптардын 42 өлүм учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинен каза тапкандардын саны 9 жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу менен каза тапкандардын саны 33-тү түздү. Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 2, Чүй областында 3, Ысык Көл областында 7, Ош областында 7, Баткен областында 1, Жалал Абад областында 5, Талас областында 4 жана Нарын областында 4 учур катталды. Республика боюнча стационарлардын ичинен акыркы суткада айыгып дарыланып чыккан бейтаптардын саны лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган диагноз менен дарыланып чыккан бейтаптардын саны 1667-ни түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 654 бейтап дарыланып чыкты, Чүй областында 376 бейтап дарыланып чыкты, Ош областында 207 бейтап дарыланып чыкты, Нарын областында канааттандырарлык абалында 76 бейтап дарыланып чыкты, Ысык Көл областында канааттандырарлык абалында 138 бейтап дарыланып чыкты, Жалал Абад областында 100 бейтап канааттандырарлык абалында дарыланып чыкты, Талас областында 66 бейтап дарыланып чыкты, Баткен областында 50 бейтап дарыланып чыкты. Дарыланып чыккандардын бейтаптардын бардыгынын саны республика боюнча 8391 адамды түздү. Жалпысынан республика боюнча дагы бир жолу белгилеп кетейин, 1667 бейтап дарыланып чыкты. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинен дарыланып чыккандардын саны 739, ал эми клиникалык эпидемиологиялык COVID-19 диагнозу менен дарыланып чыккандардын саны 928
8 адамды түздү. Жалпысынан 21 июль 2020 жылы COVID-19 илдетинин катталган учурлары 28.251 учурду түздү. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинин саны 14.662 учурду түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 учурларынын саны 13.589 түздү.